Саламатсыздарбы, күндүзгү кабарлар менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Бишкек шаарында 22 жаштагы жаран Калашников автоматы менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 26 май күнү Бишкек шаарынын Каражыгач жаңы конушунда Audi 80 унасы токтотулган. Унанын ичинен Калашников автоматы табылган. Ал 1993 жылы туулган жаранга тиешелүү болгон. Анын айтымында автоматты 2010 жылдын апрель окуясы учурунда алып, катып койгон. Жакында аны алып чыгып, сатууну көздөп жаткан. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылары күнү. Буга байланыштуу бардык чек ара бөлүктөрүндө майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Бишкектеги чек ара даңкы аллеясында мамлекеттик чек аранын мыкты кызматкерлерин сыйлоо салтанаты болот. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы өзүнчө түзүлгөнүнө быйыл 16 жыл толот. Бул аралыкта аталган кызмат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин курамына кирип, кайра өз алдынча мекеме болуп түзүлгөн. Кыргыз чек арачыларынын алдында Евразия экономикалык союзунун тышкы чек араларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган жаңы милдеттер коюлууда. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын чек арачыларынын бүгүнкү кесиптик майрамына карата жолдогон куттуктоосунда айтылат. Силер жаңы милдеттерди абийирдүүлүк жана ар намыс менен аткарасыздар деп ишенем, деп айтылат куттуктоодо. Башка жаңылыктардан. Ош шаарында өрт кырсыгы өстү. Сан жагынан эмес, адам өлүмү, келтирилген чыгым жана жабыркагандардын бардык көрсөткүчү боюнча. Былтыр 1 жыл ичинде өрттөн 1 адам каза тапса, быйыл 4 айда эле 4 адамдын өмүрү кыйылды. Буга кошо жарат алгандардын да саны былтыркыга салыштырмалуу көп. Ошондой эле атайлап өрттөө фактысы да өсүп, кылмыш иши козголгон. Келтирилген чыгымдын суммасы 9 миллион сомду түзөт. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунова айтып берет. Ошто жыл баштан бери 76 өрт кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 12%га көп. Былтыр 1 жыл ичинде 1 адам каза таап, 2 жарат алса, быйыл 4 айда эле тилсиз жөө 4 адамдын өмүрүн кыйган. Дагы 11 денесинен түрдүү жарат алган. Акыркы факт кече күнү каладагы Унат этик базарында катталып, денеси күйгөн 35 жаштагы жаран ооруканага жеткирилген. Бул эми ошо жанакы смотровой ямада деп коет, эми сөзүнүн айтымына караганда төгүлгөн бензинди байкабастан ширетүү иштерин жүргүзүп атып, жалындан күйүп түшкөн. Күйүтүү орточо өтө оор эмес, бир 16-18%. 2-3 деп коебуз, эми орточо даражада. Азыр абалы эми орточо оордукта деп коебуз, жакшы эле. Ак халатчандардын айтымына караганда, быйыл күйүк жарат бөлүмүнө жалындан күйгөн жарандардын кайрылуусу өстү. Тагыраагы 10%дан көбүрөөк катталып жатат. Ооруканага жыл башынан бери 86 бейтап түшсө, анын 5 каза тапкан. Жалындан денеси күйүп кайтыш болгондордун акыркысы май куюучу жайынан жабыркаган жаран. Жыл башынан бери ушул учур жалынга күйгөндөрдүн саны кичине өсүп кетти. Негизинен ошо этиятсыздык, техникалык коопсуздук сактабагандыгын эсебинен. Негизинен алганда бир 7-8% бул өтө оор күйгөндөр болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, күйгөн площадь деп коебуз, аянты менен күйүктүн даражасы өтө оор болуп, ошого чыдап мындай жеңип кетүүгө организм күчү жетпей калууда. Ош шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, быйыл өрт кырсыгы көбүрөөк катталып жатат. Сан жагынан эле эмес, адам өлүмү, келтирилген чыгым жана жабыркагандардын көрсөткүчү боюнча да жогору. Көбүнчө электр жабдыктарынан жана коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан келип чыгууда. Келтирилген чыгымдын суммасы 9 миллион сомду түзүүдө. Жанагындай электр ширетүүчү, ана газ ширетүүчү аппараттарды колдонууда да эч кандай даярдыгысыз жок эле, өзүн билимдек болуп иштеп жатышат. Андан кийин буларды жанагындай ишке договор менен, келишим менен ишке салган адамдар дагы булардын коопсуздугун карабай, бунун жыйынтыгында ушундай жарылуулар болуп, адам өмүрүн кыйынчылыкка алып кетет. Мисалы үчүн мындан сырткары атайын өрттөө фактысы да өскөн. 4 ай ичинде 13 атайын өрттөө учуру катталып, андан 6 адам денесинен түрдүү жарат алган. 8 март күнү кыздарга бензин чачуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Дагы Разакова көчөсүндөгү дөңгөлөктү күйгүзүү иши боюнча да иликтөө иштери жүрүп жатат. Шаардагы мекеме ишканалардын кызматкерлери тиги Сулайман тоонун этегиндеги тоо чөптөрүн оргондон кийин чогултулган чөптө ошо кандайдыр бир кызганын негизинде чөптөргө өрт коюлуп, өрттөлгөндүгү аныкталган.
Статистика боюнча республикада өрт кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Өлкө боюнча 941 өрт кырсыгы катталган. Бул өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 32%га аз. Адам өлүмү, чыгым жана жараталгандар саны боюнча да төмөн. Өрткө каршы күрөшүү кызматы жарандарды өрттү алдын алууга жана коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Белгилей кетсек, шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы өрттү алдын алуу боюнча 22 000 сунуш баракчаларын жарандарга тараткан. Ошондой эле мектеп окуучулары жана жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Ош шаарынан 1500 окуучу республикалык тестирлөөгө катышты. Анын ичинен 1680 катышуучу бүтүрүүчү класстын окуучулары. Калган 750сү мурун тапшырбай калгандар жана колледж, техникумдун бүтүргөндөр. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматында 15 майдан 23 майга чейин жалпы республикалык тестке тапшыруу жүргүзүлдү. Тест кыргыз жана орус тилинде болду. Республикалык тесттин жыйынтыгы 25 июндан тарта чыгат. Жалпы тестирлөө өнөктүгү 14 жылдан бери жүргүзүлөт. Аны билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрөт. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн кызмат адамдары кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, 2014-жылы аталган бөлүмдүн кызмат адамдары мугалимдердин эмгек акысына делген акчаны менчиктеп алышкан. Мындан улам мамлекетке 2,4 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Курманжан датка тасмасынын түрк тилдеги субтитры менен коштолгон бет ачары Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинде бүгүн боло турганын университеттин коом менен байланыш бөлүмү билдирди. Түрк тилдеги субтитр менен коштолгон тарыхый көркөм тасманын бет ачар аземи тасмада кийилген костюмдардын жана сүрөттөрдүн көргөзмөсү менен ачылат. Садык Шернияздын Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасы түрк тилине Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан которулган. Аталган тасма мамлекеттик тапшырык менен 2014-жылы тартылып, ага мамлекеттик бюджеттен $1,5 миллион сарпталган. Былтыр Курманжан датка тасмасы Оскар кино сыйлыгына көрсөтүлгөн. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак _KG сайтына кириңиз. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда валюта курсу жана аба ырайы менен тааныша аласыздар.